Чоң рахмат. Урмат төрага. Мына мыйзамга көңүл буруп койсоңуз, урмат депутаттар. Мына мыйзам антинародный мыйзам да. Мындай логически ойлойлу эле. Булар лицензия берсе таксилерге кырсык токтойт деп алып келген бул күлкү келет да. Сиз бир таксиге 10 лицензия бериңиз. Бирок ал праваны окубай алган болсо 20 лицензия менен деле кырсык кыла берет да. Сиз бир таксиге 20 лицензия бериңиз дагы, ал түнү менен уктабай айдаса баары кырсык болот да. Сиз бүгүнкү күндө Кыргызстандын стабилдүүлүгүнө сокку ура турган мыйзам алып келдиңиз. Ушул завод, фабрика жок, башка нерселер жок. Эл эптеп таксовать этип, ошо тиричилигин кылып атат, ошолорго силер азыр оздуктайын деп атасыздар. Мына азыр урмат депутаттар 20 депутатыбыз жазылыптыр, суроолорду бир эле суроо берет. Лицензия берсеңиз эле кырсык токтоп калабы депчи. Кээде мына авто унаалар боюнча иштеген тармак өтө мындай начар сунуштарды бересиздер да, бир жолу баягы коопсуздук шаар деп алып келгенсиңер. Ошондо да кызычуу болгон. Анан биз 300 сомго түшүрүп, анан кайра ордуна келген. Бул мыйзамды арка кайтарыш керек. Азыр эл даяр эмес. Таксисттердин бүт наразычылыгын туудурасыңар. Бул менин сунушум, урмат төрага. Колго коюп бериңиз, арка кайтарыш керек. Булар элдин арасына түшүп, таксистер менен жүрүп, элдин баягы чөнтөгүн карабай алып келип атат. Азыр эрте бул мыйзамга. Эмне үчүн булар анализ кылбайт, ошол право алып атканда тур эмес алып туруп кырсык болуп атканын? Башка жолдору бар да. Эми ушул менен биздин убактыбызды албастан бул мыйзамды кайтарыш боюнча урмат төрага сунушту колго коюп берсеңиз. Токтотойлу.